kasıp үйдүн içi mayda çımın doldurar. Konuk gezer, ne sasitip, jetelekte de sas başlayın. Атайын репортаж программасы бүгүнкү чыгарылышында дагы эле коомчулуктун бүйүрүн кызыткан тазалык деген эмне деген суроонун алкагында өткөн көрсөтүүбүздө айтылган теманы улайбыз. Саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова тазалык түшүнүгүнүн тегерегинде челлендж чыгарып, коомчулукка жарыя кылганы интернет тармагында вирус болуп, калк арасында ар кандай пикирин жаратканы тема актуалдуу экенинин белгиси экенин таануу кыйын. Тазалыкты сактоо бул ден соолукка кам көрүү. Таза колдор, таза суу, таза чөйрө. Тазалык ар бир адамдын жүзү. Тазалыкты сактайлы деген максатты тутуп, ишибиздин дебизи кылып, биздин чыгармачыл тобубуз Ысык көлдүн жээгинде эс алып жүргөн аксакалдардын тобун жолуктуруп, таза чөйрө көйгөйү баарыбызга жат эмес экенин баамдадык. Ушул жерге эс алган бир келгиндер адам эмес айвандардай туюлду. Эстегенде көрктүү кезин бул жердин көзүмөн жаш мончок болуп куюлду. Тартипти элибиз ыйык сактоого аракет кылат экен. Анда тоолорубузду, сууларыбызды адамга жат аракет менен булгагандар кимдер? Бүгүнкү репортажыбыздан көрө аласыздар. Арбаңыздар. Эмне үчүн ушул Шопоков шаарында элдик ичине мындай ойготуп дегендей ушундай бир ишемдиликти жарыялап чыкканга ушул өздөрүнүн эле жашоо сапаты болуп эле да. Эми биякты карасак деле апсыйып турат, биякты карасак деле апсыйып турат. Ошо жагы болот. Айка кандай көңүл бурасыз? Апрелдин аяктагы 28-ден баштап майдын 11-ине чейин чындыгында шаарды мусулду тазалай алган жокпуз үчүн дегенде ошо Московский райондун Нарзан деген айыл өкмөт менен биздин ортобузда келишимди тигиле жокко чыгарып коюп, биз ошол кезде 11 күн мусор чыгара албай калдык. Эч ким кабыл албай аткан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын ошо мусорный полигонуна ташып атабыз. Эмесе тазалыкты сактоо жана аны менен бирге экологиялык туруктуулукту камсыз кылуу Кыргызстандагы негизги артыкчылыктуу багыттардын бири. Бул маселе улуттук деңгээлдеги стратегияда камтылган. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмасынын алкагында быйыл дагы 2 айлык ишембилик жарыяланган. Маалыматка караганда 15 марттан 17 майга чейин менчигинин түрүнө карабастан уюм, мекеме, көп кабаттуу жана жеке үйлөрдүн жашоочуларын тазалоо, көрктөндүрүү иштерине катышууга чакыруу уюштулат. Атайын штаб түзүлүп, тиешелүү мекемелерге тапшырма берилген. Ал эми шаардык же аймактык муниципалдык инспекция тазалоо иштерине көзөмөл жүргүзүп ишемиликке чыкпагандарга айып салынат экен. Бирок андай укуктук макамды укпаган, көрбөгөн дагы аймактар бар экенине сиздердин көңүл чабытын бурабыз. Өкүнбөңүз, көрөрман. Канча мугалим иштейсиз? Биз 125 мугалим иштейбиз. Ишемби күнү ишембиликке чыгып туруп, 125 мугалим ушул жерден бири-бирине баягы кезекке туруп эле үйдү өзүбүздө тазалап атабызбы, эч кимге милдет артпайбы. Анан азыр сөз болуп атат. Булар биз мугалимдик ишти кылабызбы же бизди көчөнү шыпыртып ошондой талапты туура эмес коебу деген дооматтар айтылып атат силер тараптан. Мугалимдер субботникке чыкпасын деген бирдеме талап коюлуп атат. Көчө шыпырбасын деген талап коюлуп атат. Ким коюп атат андай талап? Закон боюнча ошондой. Биздин законообразованияда 44 статья бар, өзүнүн обязанностунан башка эч кандай нерселерге привлекать этилбесин мугалимдер. Жок, ал привлекать этилбейт. Эгер күнүмдүк баягы мектептин ичин жуу, туалеттин ичин жуу деген немелер болбосо, коомдук жарлыкка байланган биздин элибиздин өз ыктыяры менен баарыбыз чыгып аткан иш-чара болуп атпайбы? Ишембилик деген. Бар эле аялдар коллективинде. Мен аларды кескиле деп айта албайм. Сиздер көрүп угуп турган эпизодду укуктук нигилизм десе болчудай. Социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин эмгек жамааты толугу менен ишембиликке чыкты деген маалыматты бул аймакта тактап айтканда Сокулук районунун Шопоков шаарынын мектептеринде эч ким укпаса керек.
Милдет адамдын алдына коюлган коомдук зарылдыкты моралдык талаптар аркылуу чагылдырган негизги этикалык категорияларынын бири. Моралдык тараптар иштелип жүзөгө ашкан аймактарда адамдын моралдык иш аракетин мүнөздөгөн жоопкерчилик, авир, уят сыяктуу түшүнүктөр менен байланышта болуп коомдун өзгөрүүсүн камсыздайт. Ар бир жаран мыйзамга баш ийгенге милдеттүү. Адамдын граждандык милдеттери бул коомдогу тартипти сактоо. Санитардык нормалар бузулган аймактар үчүн бийлик курамы, аймактык жетекчилер, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары административдик, тартиптик жана кылмыш жаза кодексине тартылышы мүмкүн. Эми тартип сактоо жаатында кандай толуктоолор кирип, аны тиешелүү тармактын өкүлдөрү кандай кабыл алды деген суроонун коштоосунда биздин топ Бишкекке канатташ деген аталышта маалымат айдыңында элге таанылган Шопоков шаарындабыз. Аталган шаар болгону борбор кала Бишкектен 10 эле чакырым алыстыкта жайгашкан. Бирок элинин жашоо шартын бир кылым айырмалагандай. Бул шаардын аймагы жүздөгөн гектар жерди эли. Шаардын так ортосунда Советтер доорунда курулган аталган чөлкөмдүн байлыгында бактысында ачкан кант заводу жайгашкан. Учурунда шаар куруу макамын бекем кармап, бул конушка жолдорду куруп, суу скважиналарын чыгарып, канализация тутумдарын киргизип, мектеп, стадион, социалдык инфратүзүмдөрдү куруп, элдин багын ачкан өнөр жай гиганты 1991-жылкы саясий формация алмашылып, жеке менчик өткөнү өзүнүн статусун элдин шоруң айнаткан, жашоосун куруткан кунарсыз жайга айланткан. Мэр катары президенттин жарлыгын утурлап, аткарылуусуна кандай салымыңызды кошосуз? Элиңиз аябай жүдөп атат. Ошо кант заводу бул Союз убагында тараптан күчтүү, мындай айтканда, чоң продукция өндүрүп турган заводдордун бири болгон. Жүздөгөн кишилер ошо заводдо иштеген, эмгектенип, өзлөрү мындай айтканда үй бүлөсүн багып турганда, артык убакыт Союздун тарашы менен өндүрүмдүүлүк азайып, буга чейин өзүм бир-эки жолу ошол жетекчилигине жолугуу аракет кылдым эле. Бирок ар кандай себептер менен ошол өзүнүн ошол жумуш ордунда болгондуктан жол алган жокпуз. Учурда заводдун территориясы 20 гектар жерди ээлеп, шаардын борборунда жайгашкан. Бул жапыс коргондун аркасында заводдун кызылча кабыл алуучу жайы жайгашкан. Завод кабыл алган кызылча 3-4 айдын ичинде иштетилип бүтөт. Промышленный отход деген аталышта акыр чекирге айланган кызылчанын калдыктары бөлгөчөнүн жашоочуларынын айтымында акыркы жылдары ушул бурчка төгүлөт. Ошол заводунун жетекчилигин өзүңүзгө чакырып, сиз кожоюнсуз. Ооба. Бул жердин атасы да, кудайы да сизсиз. Бийлик башында турасыз. Эмне үчүн ушул жака чейин чакырып туруп, ошол мусорду полигон кылып туруп, ошол жерге сасытып туруп, бактысыз элди ого бетер үстөмдүк кылып, шылдыңдаганы болот го. Аяктын баарын эми жана сиз айткандай биз тазалатабыз. Ушколда өзүбүздүн эми иш графикибиз бар, тазалатып, аларды көзөмөлгө алып. Аларды силер тазалашыңар керек. Аны завод өзү тазалашы керек. Өзүлөрү таштап аткан акыр чикир мусордун баарын өзүлөрүн тазалатабыз. Кышкы карга, жазгы жаанга жуурулган калдыктар ийрип, айланага сасык жыт таратып, гана эмес, миллиондогон учуучуда, жүргөлөгөн курттардын плантациясын өстүрүп, жакын жашаган элдин шоруң айнатат. Бул бичаралардын үнү бийлик өкүлдөрүнө жетпейт, дейт Шопоков шаарынын депутаты, бюджеттик комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жээнчороев. Мыйзамдык нукта президенттин жарлыгы чыкты. Жергиликтүү бийликтин укуктарын теске салуу боюнча, калктын жашоосунун сапатын өзгөртүп, жакшыртуу боюнча талаптар коюлуп атат. Мына ушу Кошой заводу могу промышленный көчө турабыз. Мисалы үчүн ар жагында линейный көчөсү турат. Кошой заводунун продукциясы күзүндө мисалы үчүн 10 000 тоннабы, 20 000 тоннабы бүт ошол транспорт менен ташылган ушу көчөлөрдөн өтөт. Бул көчөлөр тизеге чейин баткакка батып калат. Бул көчөлөрдүн жаан жааганда тизеге чейин баткак болуп, ушул жерден жашоочулардын чыгышы, окуучулардын чыгышы кыйын болуп калат. Ошон үчүн биз ушул көчөлөрдүн жашоочулардын баардыгын суроо тилек жана эмелерин эме болуп, биз ошон үчүн ички колдуктан келген нерсени биз ушул көчөлөр жазуу үчүн каржы булактарын бөлүп атабыз да. Жок дегенде шебер менен жазуу үчүн 5 миллион акча каражатын карагабыз. Бюджет төрагасы катары мен комитет төрагасы катары айта алам да. Андан тышкары ушуларга мисалы үчүн көчөлөрдө окуучулар неме үчүн биз жалпы 7 миллион сомду мен азыр плюс минус болушу мүмкүн караганбыз, тротуарга караганбыз да. Эми бир нерсени түшүнүш керек да. Бул градообразие дегенде сиз айтып аткан маселе
бул аткаруу бийлигинин милдети. Аткаруу бийлигинин бити. Буга чейинки мэрлер, азыркы мэр болобу, кийинки мэр болобу, биз ал жөнүндө айтып аткан жокпуз. Аткаруу бийлигинин милдети да. Аткаруу бийлигине бул талап эл тарабынан да коюлуп келатат, депутаттар талабынан да коюлуп келатат. Себептен да ушул заводдун ушул шаарга градообразующий деп өздөрүн көрсөтүшөт. Бирок тыйындай пайдасы жок. Биздин депутат айткандай, тротуар маселеси, кум шагыл төгүү маселесин быйыл аяктайбызбы, тендер бүтүп калды. Кунарсыз, бактысыз күн кечирген элдин шууру аталган көйгөйдү чече турган бийликтин шалакылыгы дебеске айла жок. Конституциялык укугу бар элдин талап кылышка сапаттуу жашоону. Ошол сапаттуу жашоону акыркы жарлык менен бийликтин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча майдын 25-inde президентибиз кол койгон жарлыгы бүгүн акыркы күнү эртеңден баштап бул аткарылышы керек. Аны сиздер аткарышыңар керек. Эгер мүчүлүштүктөр болсо ошого жооп беришиңер керек. Качан кандай жооп бересиңер? Могур эки дөң 3-4 жылдан бери бербестей эле түртүлүп мусордун бар ушул жерге жаныбызга келип калды. Ар жагы болсо чыла. Ар жагы тимеле момундай килейген чоң көл чыла жатат. Могу мусорду биз илгери полифильтрацияга алып барып ташып салчубуз. Андай экеле самосвал иштечү тимеле күнү түнү иштеп туруп жок кылып салчу. Эми бул жагдайды өзгөртүүгө чара табылабы деген суроо жолдойм. Укуктук мыйзамдардын өзгөрүүсүн коомчулук тезирээк кабыл алып, социалдык тармактардан бийлик органдарынын кабылдоосун күткөнү бул жашыруун сыр эмес. Бул далилденген аксиома. Эмесе социалдык тармактарга тараган Шопоковдон куш кабар 14-майда жергиликтүү калк менен Сокулук районунун акими Ильяс Ташкулов, шаардын мэри Жакыпбек Субагожоев экөөнүн тандеминде жолугушууга катышты деген маалымат жайылтылган. Аталган бийлик төбөлдөрү шаардын проблемасын жаап жашырып, бактылуу калкы менен элге күйүмдүү бийликтин кадрлары көрсөтүлгөн. 14-майда аким менен мэрдин катышуусунда эл менен жолугушуу болгон клубда. Ошол жерде ушул проблеманын көйгөйдүн баары ачыкка чыккан. Эмне үчүн ошону протоколго жазып алып туруп, ошонун негизинде силер чара колдогон жоксуңар? Эмне ар бир адам барып эле, кайта эле кирип эле, кайта эле барып эле, бул президенттин эмесинде ошол жерден чечилип атпайбы баары тең? Айтып атат президент, 80% ошол жерде чечиле турган маселелерди менин жонума үйүп атасыңар деп атат. Иштебейсиңерби деп атат. Ошондуктан кайтадан кайта жарлыктары чыгып атат, указдары. Иштегиле деп. Кайта эле самсала эле сага ошол эле силерге стучаться этебизби? Действительно, как она сказала, есть ваше решение. Есть курултай, можно. Анан факты. Көрүп атасыңар, как мы живем. Вот этот запах, оказывается, мы доказать не можем. Социалдык тармактарда президенттин сайтында өткөн айдын 25-inde президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жарандар менен иш алып баруу натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгону боюнча маалымат тарады. Жарлыктын ишке кириши шалакы бийлик ээлерине муздак душтай таасир береринен тырнактай да күмөнөбүз жок. Жарлык жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандардын кайрылууларын өз убагында кароону камсыз кылуу, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана жарандардын татыктуу жашоо турмушу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жарлыкта түз телефон байланыштарын өткөрүү, жарандарга көчмө жеке кабыл алууларды уюштуруу, коомдук кабылдамаларды түзүү, калк менен өз ара аракеттенүүнүн санариптик сервистерин өнүктүрүү, ишеним телефондорунун тийиштүү ишин камсыз кылуу, ошондой эле жарандар жана юридикалык жактар менен иштөөдө кызмат адамдарынын кызматтык этикасынын жана жоопкерчилигинин деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар каралганы бизди көптөн үмүттөндүрөт. Жарлыкта бекитилген милдет кызмат адамдарынын өз ыйгарым укуктарын жүзөөгө ашыруудагы жоопкерчилигин бекемдетет деген маалыматы. Бул жарлыктын кабыл алынышы калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатууга, мамлекеттик органдардын жарандар менен өз ара аракеттенүү системасын өркүндөтүүгө, мамлекет органдарын бюрократиядан арылтуу үчүн шарттарды бекемдетет. Эмесе шалакы бийлик ээлеринин эсине ушул жарлык расмий жарыяланган күндөн бери 7 күн өттү. Расмий документ мыйзамдуу түрдө күчүнө кирди. Эми жан соогалап, ишиңерден кеткиле же жоопкерчиликти мойнуңарга арткыла. Көзөмөл катуу болчудай.
Ушу шаарга биз жетекчиге жетпей койдук да. Жетекчиге жетпей койдук. Көйгөй көп. Акча каражатыбыз бар. Аткаруу жагы алсыздык да. Башында репортажыбыздын бети ачарын саламаттык сактоо министринин орун басары сунуштаган челленджден баштадык эле. Мектептин дааратканасынын абалы, Бишкек Ош жолундагы коомдук туалеттердин кейпи, тамак аш саткан жайлардагы антисанитардык абал өлкөбүздүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл органдарынын да ишине жаңы импульс кошуп, бул жарлыктын шарапаты менен аймактык бийлик органдарынын жумшак жери эрден кыйшайып, бийлик өз иштөө макамын жүргүзүүнүн жаңы шарттарына баш ийип, оңолоруна ишеним арта. Кийинки эфирге чейин. Бүгүнкү күндө ушундай акыбалда турабыз. Айтылып эле келет, аткарылбайт, айтылып эле келет, аткарылбайт, айыппул салынат, аткарылбайт.